Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, сиздер менен Ак кеме YouTube каналында Адилет Амангулов, саламатсыздарбы? Москванын Сокольники метросунда Верхняя Красносельская көчөсүндө жайгашкан тройка соода борборунда мушташ болуп ок атылганы угулду. Соода борборунун 3-чү кабатында жайгашкан Leroy Merlin дүкөнүндө саат 17:30 чамасында атышуулар чыгып, аны кармагыла деген кыйкырыктар угулду. Бир нече адам жигитти кууп жетип, жыгып тепкилей башташты. Ошол эле учурда кимдир бирөө аны ташта деп кыйкырды. Жарандардын ортосунда чыр чыгып, ал мушташка айланган. Катышуучулардын бири учурда орнотулуп жаткан куралды колдонгон деп билдирет. Борбордун укук коргоо кызматында окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери аймактык милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бир нече кишини кармашты деп кошумчалашты. Ички иштер министрлиги мушташка жалпысынан 20 адам катышкан. Алдын ала маалымат боюнча алар чет өлкөлүк жарандар деп билдирди. Ак кеме 10 жылдан бери эл кызматында. Сиз колдогон каналга 170 000 адам катталды. Ак кеме чындык жана элдик жаңылыктар. Биздин кыска жаңылыктарыбыз Telegram, Instagram, TikTok баракчаларыбызда бар. Футбол боюнча Кыргыз өлкөсүнүн чемпиону Бишкектик Дордой футболдук клубу 22 жаштагы ганалык Эммануэль Арма аттуу чабуулчу менен келишим түздү. Бул тууралуу аталган футболдук клубдун расмий сайты кабарлады. Билдирүүгө ылайык, клуб менен футболчу ушул сезондун аягына чейин келишим түзгөн. Клубда чабуулчу 20 номер менен ойнойт. Биз Эммануэльге алдыдагы оюндарына ийгилик каалайбыз. Кош келдиң деп жазылат клубдун расмий сайтында. Мындан тышкары Дордой клубунда 10 жылдан бери ойноп келген Мустафа Юсупов Оштун Алай командасына өттү. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында мас абалындагы айдоочу инспекторду сүзүп кеткен. Маалыматты Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан тастыкташты. 25 июль күнү саат 9:30 чамасында Тамчы айылынан Балыкчы Каракол багытында ВМБ 525И үлгүсүндөгү унаа жогорку ылдамдыкта жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерине токтобой кеткен. Бир аз убакыттан кийин Чолпон Ата шаарынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо постунда токтоткон. Эрмек Алымканов аттуу инспекторду сүзүп окуя болгон жерден кетип калган. Балыкчы Каракол жолунда Көгүлтүр Ысык Көл санаториясынын бурулушунан ВМБ унаасынын айдоочусу 21 жаштагы Төп районунун тургуну кармалган. Түндүк темир жолунун бажы тариздөө борборунун бажы эрежелерин сактоо боюнча тобунун инспектору Х.Э. аттуу жаран пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ал тиешелүү бажы төлөмдөрүн төлөбөстөн кийинки келген жүктүн мыйзамсыз өтүүсү үчүн акча алып жаткан. Түндүк темир жол бажысынын бажы тариздөө борборунун бажы эрежелерин сактоо боюнча тобунун кызматкерлери логистикалык компаниялардын айрым өкүлдөрү менен туруктуу кылмыштуу мамиледе болуп, интернет продуктуну керектөөчүлөрдөн жана логистикалык компаниялардан тиешелүү бажы төлөмдөрүн төлөбөстөн товарларды өткөрүп туруу үчүн системалуу түрдө акча алып турушканы аныкталган. Улукбек Марипов Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында жер үй кениндеги Талас алтын комбинатынын иши менен таанышты. Бул тууралуу комбиндин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Алтын Альянс компаниясынын кызматкерлери алтындын электролизи жана эритүү процессин көрсөтүшкөн. Натыйжада 25 килограммдан ашуун алтын куйма салынган. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө 1086 килограмм алтын өндүрүлүп, баалуу металлдарды сатып алуунун артыкчылыктуу укугуна ылайык 940 килограмм тазаланган алтын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан сатылган. Жыл аягына чейин 2300 килограмм алтын өндүрүү пландалууда. Ошондой эле калдык сактоочу жайдын абалын текшерди. Тажикстандын жарандары президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары бара жаткан унаага таш ыргытышкан. Бул тууралуу кабар агенттигине Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирген. Милициянын маалыматына караганда, жаңжал 29 июлда болжол менен саат 20:00 болгон. Тажик жарандары Аксай айыл башчысынын унаасын таш бараңга алышкан. Анын ичинде президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары дагы болгон деп айтылат маалыматта.
Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.